Саламатсыңар балдар. Бүгүн сиздер менен биз информатика сабагын улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турчу темабыз тексттик редактор. Сабактын жүрүшүндө сабактын максатын айта кетсем. Редакциялоо, компьютерге ширип орнотконду үйрөнөткөнбүз балдар. Редакциялоо оңдоо жана жөнгө салуу экен балдар. Макала же кандайдыр бир көркөм чыгармаларды редактор тарабынан иштетилип чыгышы экен. Ал шарттуу түрдө илимий, адабий, техникалык редакциялоо деп бөлүнөт экен. Редакциялоо чыгармалардагы автордун өзгөчөлүктүгүн сактоо менен анын мазмунун жана формасын жакшыртуу максатында көздөгөн процесс экен. Редакциялоо компьютер документти даярдоодун кийинки этабын тексттик редакция учурунда бардыгы туура экенин ишенүү үчүн силер ага көз жүгүртөсүңөр. Табылган каталарды оңдойсуңар жана керектүү өзгөртүүлөрдү киргизесиңер. Мисалы балдар, редакциялоонун негизги операциялары. Карасаңыздар, биринчи кайчынын сүрөтү турат, бул вырезать экен. Экинчи папканын сүрөтү турат, бул ставить экен жана копировать экен. Бул кнопкалардын жардамы менен биз текстти башкара алат экенбиз. Андан кийин балдар, курсордун жардамы менен бүт экран боюнча жылууга болот. Мисал ала кетсек, курсорду жылдыруу клавиштеринин кызматтары. Булар кайсылар? Home, End, Patch Up, Patch Down. Карагыла. Андан кийин жебелер оңго, солго, өйдөгө, ылдыйга. Экинчи, клавиштердин комбинациясынын этабын карайбыз. Карасаңыздар, мисалы Ctrl оң жебеси бир сөзгө оңго жылат экен, Ctrl сол жебеси бир сөзгө солго жылат экен, Ctrl Patch Up бир баракка өйдө жылат экен, Ctrl Patch Down бир баракка ылдыйга түшөт экен. Ctrl Home тексттин башына өтөт экен. Ctrl End бул тексттин аягына чыгат экен. Көрдүңөрбү балдар? Биз ушуну менен клавиштердин жардамы менен биз компьютердеги тексттик редактор программаларын башкара алсак болот экен. Эми балдар, биз ар бир компьютерге текстти түзүү үчүн арналган атайын тексттик редактор программалары бар. Карасаңыздар, биз WordPad программасына таянсак, мисалы WordPad программасын иштөөдө атайын өзүнүн инструменттери бар. Мисалы, карасаңар, башкы темасы боюнча көрсөтүлүп турат. Андан кийин меню сапчалары көрсөтүлүп турат, көрүп атасыңар, меню сапчалары көрсөтүлүп турат. Андан кийин инструменттер, багыттар көрсөтүлүп турат, инструменттер, багыттар көрсөтүлүп турат. Андан кийин иш аймагы көрсөтүлүп турат, анан жылдыруучу багыттар көрсөтүлүп турат. Жана азыркы учурда мындан башка да тексттик программалар көп. Жана соткага да тексттик программаларды орнотсок болот. Жана сабагыбызды улантсак, андан кийин биз тексттик программалар менен кантип иштешкенди үйрөнсөк. Урматтуу окуучулар, сабагыбызды улантсак, эми биз программалык багытка өтсөк, караңыздар, программага кириш үчүн кандай колдонобуз? Программага кириш үчүн биз пуск программасын басабыз жана C программасын басабыз. Андан кийин стандарт папкасын тандап, анын ичинен биз WordPad программасын тандап алабыз. WordPad программасы мына биз көрүп жаткан программа. Эми бул программанын үстүндө менюлар жайгашкан, главный жана вид жайгашкан. Биз главный менюсун батсак, андан кийин главный менюсунун ичинде биз инструменттерди көрө алабыз. Эми инструменттерди иштөөнүн алдында биз атайын керектүү текстти көчүрүп келип алсак, биз атайын интернет баракчаларынын атайын редакциялоону тандап алган. Андан кийин биз редакциялоону көчүрүп бардыгын белгилеп туруп, андайын клавиатураңардан Ctrl-C-ны бассаңыздар, бул көчүрөт. Мына Ctrl-V-ны бассаңыздар, биз текстибиз түшүп берет. Андан кийин тема коюш үчүн биз ылдый жака бир сапка ылдый түшүп алсак, өзүңөрдүн курсоруңорду алып барып туруп, эң башына коюп туруп, Enter деп бассаңыздар, ылдый жака бир сапка түшөт. Бул жерге тема коюп алам. Мисалы, редакциялоо деген теманы биз Ctrl-C менен Ctrl-V-ны көчүрүп таштап алалы. Жана муну эми центрге алып келиш үчүн, буну оңдоп түздөө үчүн бизге атайын багыттар бар.
Карасаңыздар, могу жерде мен мышка менен көрсөтүп жатам. Ал багыттар менен биз оңдоп түзөсөк болот. Мисалы карасаңар, оң жака, сол жака, баардыгы эки жагы тең тегиз кылсак болот. Кантип түшүнөсүз? Мисалы мен азыр муну теманы так ортого келтириш үчүн бул кнопканы басам. А эгерде бул текстин баарын белгилейм, текстин баарын белгилеп туруп мен сол жака кетирем десем, анда бул кнопканы басам. Оң жака кетирем десем, бул кнопканы басам. Эгерде анын баардыгынын бирдей оң жагында, сол жагында тегиз кылам десең, анда бул кнопканы бассаңыздар тегиз болот. Эми мына биз акырындап кете баштадык. Эми редакциялоону биз башка цветке өзгөрүш үчүн А деген тамга турат, көрүсүңөрбү? А деген тамганы бассаңыздар, бизге мисалы кызыл кылып өзгөртүп алсак болот. Эми муну биз ошону чоңойтуп алалы. Чоңойтуп алууда мисалы бул багыт менен чоңойтуп алсаңыздар болот. Жана А деген тамганын багытын көрүп турасыздар, А деген тамганы. Ушуну өйдөгү багыт карап турган бул чоңойтот, ылдый кичинекей А болуп турган бул ылдый кичинертет. Көрдүңүздөрбү? 2, 3, 2 багыт менен биз ошол нерсени чоңойтуп кичинертип алсак болот экен. Жана буну дагы биз чоңойтуп алалы. Мисалы 16га кылып алалы, мисалы 16га кылып алалы текстибизди. Андан кийин көрдүңөр, бул кичинекей болуп калды. Биз муну дагы мисалы бир 18 кылып коелу. Ошондой эле сыяктуу биз ошону эле карасаңыздар, бул жердеги latent сөзүндө жазылган деп атпайбы? Бул редакция оңдо түздө деп турат. Ушул жерде биз кызыл менен белгилеп, жана муну биз К курсорун басып, аны биз кыйшайтып койсок болот. Андан кийин муну биз ар кандай шрифттерге өзгөртсөк болот. Аны үчүн шрифтке кириш үчүн атайын бир жерде көрсөтүлүп турган шрифт бөлүмү бар. Шрифтти баскандан кийин бизге карасаңыздар балдар, башка тамгаларды тандасак, мисалы башка шрифттерди тандасак бар. Эгерде башка мен могу жерде шрифт тандасам, автоматтык түрдө Ö деген тамгалар бизге жоголуп кетет. Кээ бир шрифттерде Ö тамгасы жок. Ошону мен силерге эсиңерге сактап кетейин. Эми биз керектүүлүү мисалы Time Roman шрифтин тандап алалы. Мен Time Roman шрифтин табайын силерге. Шрифтти тандадык, көрдүңүздөр. Time Roman шрифти бул, көрдүңүзбү? Баардыгы тең кооз жайгашкан, көрдүңүздөрбү? Эми буга абзац калтырыш үчүн силердин клавиатураңардан карасаңыздар балдар, клавиатураңардан силер Tab клавиатураңарды бассаңар, автоматтык түрдө абзац калып калат. Көрдүңүздөр. Эми дагы эле ошондой эле булардын аралыктарын өзгөртүш үчүн карасаңыздар, булардын аралыктарын өзгөртүш үчүн, мисалы аралыктары силерге жакпай атат. Эгер аралыктарын өзгөртүш үчүн бул жердеги мол кнопканы бассаңыздар, аралыктар өзгөрөт. 1,5 мисалы, ушундай сыяктуу шрифт 2-ни тандап койсоңор болот мисалы. Стандарттуу эле 1,5'ти тандап койсоңор, мына бизде шрифттин аралыктары сакталып калат. Эгерде силерге ушул дагы сүрөт бөлүмүн кошом десеңер, анда изображениени басасыңар. Жана изображениени өзүңөр тандаган бир изображениени тандайсыңар. Жана муну центрга келтирип коюш менен тандайсыз. Муну центр кнопкасын тандасак, сүрөт автоматтык түрдө центрга келип калат. Эми балдар, биз шрифтти өзгөрттүк. Жана бизге дагы өзүбүзгө керектүү сүрөттү коюп алдык. Эми биз ушул биякта жок шрифттерден дагы биз өзүнчө шрифт кошуп алсак болот. Мисалы аны үчүн эмне керек? Бизге интернет керек. Интернет тармагынан биз киребиз. Интернет тармагынан кирип туруп, мисалы Google'га мисалы мен Scala шрифтин скачать этем. Мисалы Scala шрифтин скачать этем дагы мен бул жерде басам, бул баракча чыгат. Андан кийин бизге көрүп турган шрифттердин названиясы чыгат. Жана бияктан силерге көчүрүү үчүн бөлүм чыгат. Мисалы бул жерге көчүрүү үчүн бөлүмдү биякта ичке койсоңор, ичке койгондон кийин скачайтты басасыңар. Скачайтты баскандан кийин бияка көчүрүлүп келет. Андан кийин бул багытты басып туруп, показать папка кыласыңар. Жана шрифтиңер белгилеп коет, ана шрифтти басасыңар. Шрифтти баскандан кийин установить шрифт деген чыгат. Установить способ. Менде мурун установка болгондуна байланыштуу бул шрифтти окей кылып коесуңар. WordPad программасын ачабыз. WordPad программасын ачардын алдында шрифт установка кылгандан кийин WordPad программасын полный өчүрүш керек. Анан жана кайра ачыш керек. Себеби ал шрифт бул жерге сакталбай калат. Ошон үчүн силер издеп калышыңар мүмкүн. Ошоңарды эсиңерге сактап калсаңыздар. Эми биз ошол шрифтти издейли. Издердин алдында биз бул бөлүктү белгилеп алсак, андан кийин ошол шрифтти издейли. Андан кийин биз шрифтти Эден издейбиз. Эден Scala деп издейбиз. Биз таптык шрифтти, караңыздар балдар.
эми белгиледик. Көрдүңөрбү? Бул шрифт кадимкидей өз колуңар менен жазылгандай болуп көрүнүп калат. Бирок байкасаңыздар, Ö жана Ü тамгалары жоголуп кетти. Эми балдар, ушундай эле программа менен биз дагы бир программаны колдонсок. Ушул шрифтти колдонуп жаап турайын. Андан кийин биз ошол программага кирүү үчүн кайсы программа деп элестетип атсаңар, бул Word программасы. Word программасына кирүү үчүн биз дагы эле жана все программаны басабыз. Жана анын ичинен Microsoft Office 2013 деген 2013 болушу, кээ бирөөнүкү 2013 болушу мүмкүн, 2007 болушу мүмкүн, 2016 болушу мүмкүн, ар кандай мунун версиялары бар. Мисалы менде 2013 Word программасын басам. Андан кийин бизге Word программасын баскандан кийин убактылуу бизге загрузка болот. Андан кийин бизге бул жерден сурайт, образецтерди сурайт, жана мен новый документин тандап кирем. Балдар, баракчабыз көрүнүп жатат, көрүп атасыңыздар, Эми балдар, жанагы биз главный айтпадым беле, WordPad'тан бизде менюлар бар деп. Биякта менюлар көрдүңөр, көбүрөөк менюга жайгашкан. Биякта иштөөнүн жолдору көбүрөөк WordPad'ка караганда. Ошон үчүн азыркы учурда биз Word программасын колдонуп келе жатабыз. Жана биз ошол учурда айтайын, главныйда мына жана мен көрсөткөн нерсе жана WordPad'та барлардын баары тең. Бул жерде дагы Word'то дагы бар. Эми сабагыбызды андан улантсак. Эми бизге эң биринчи очередтен масштабты кичинейтип алсак, эң биринчи очередтен биз карасаңыздар, балдар, бизге жанакындай эле баракчасы чыкты. Эми биз жана Escal шрифтин тетрадка кантип түшүрөбүз, Чакмак болуш керек да, мисалы, чакмак тетрад болуш керек да. Ошого биз кантип түшүрүүнү мен силерге үйлөнтөм. Калган кнопкаларды кийинки сабакта дагы үйрөнөбүз. Эми кеттик. Ошол мен страницаны басам. Страницаны баскандан кийин мен размер страницаны басып алам. Размер страницаны баскандан кийин другой размер страницаны басып алам. Андан кийин биз поляны басып алам. Полядан кийин бизге көрсөтүп турат, оң жагынан, сол жагынан, ылдый жагынан, өйдө жагынан кандай размерде тандайсың. Мен баардыгын тең 2 деп тандап алам, баардыгын тең ылдый жагынан да, өйдө жагынан да 2 деп тандап алам. Андан кийин мен обычный дегенди зеркальный поле кылам. Андан кийин окей кылам. Көрдүңөрбү, мына баардыгы тең ылдый жагынан дагы 2 ташталат. Бияк капталына, бияк капталында да 2 сантиметрден ташталып барак бетинде калат. Андан кийин мен бул жерге чакмак түшүрүш үчүн выровнять кнопкасын бассак, андан кийин параметр сетка кнопкасын бассак, бизге жанагы сетканы настройка кылыш үчүн чыгып берет. Мындайча айтканда, ар бир ячейканын размерлерин берип алсак. Мисалы мен горизонтальный размерин мисалы 0,5 кылып берип алайын. Бул жерден силерден 0,5 кылып берип алсаңар болот. Вертикальный да 0,5 кылсам. Андан кийин сетканы көрсөтүш үчүн бул жерде показать сетку деген бар, ошону кичкене коюп койсоңор. Муну коюп койсоңор, анда сетка көрүнбөй калат. Окейди басабыз. Мына бизге сеткабыз даяр болду. Андан кийин бизге эмне керек эми? Бизге текст керек. Текстибизге барабыз, жанакы жагыбызга текстибизди көчүрүп алабыз. Жанакындай эле клавиатура С-ны басабыз. Word программасына киребиз. Жанакы С-ны, В-ны таштап коебуз. Көрдүңөрбү? Арткы ячейкалар көрүнбөй калды. Көрдүңүздөрбү? Көчүрүлгөн бияка Word программасына арткы ячейкалар көрүнбөй калды. Эми мунун артын тазалаш үчүн кандай кылабыз? Главныйга киребиз. Главныйга кирип туруп, бул жерде жана буквалар, ар кандай букваларды көрсөтүп турат. Анан бияка баскандан кийин бияка очистить формат кылабыз. Очистить формат кылгандан кийин арткындагы фон жоголот. Андан кийин биз буга жана биз талкаган Escal шрифтин коердун алдында биз ошону 14 кылып чоңойтуп алсак болот. Мисалы 14 кылып чоңойтуп алалы. Андан кийин шрифтти тандайлы. Escal шрифтин тандадык. Көрдүңөрбү? Escal шрифтин тандадык. Бирок Escal шрифтин тандаганы менен ар бир поляга дал келбей калды. Анын үчүн эмне кылдык эле? WordPad'тан биз анын аралыгын түзөгөнбүз. Эми аралыгын түзөш үчүн жанакындай эле бул кнопка аралык интервалга киребиз. Интервалдын аралыгын удаление кылабыз. Андан кийин биз өзүбүз интервал беребиз. Другой интервал беребиз. Жана бул жерде биз бул жердеги кнопканын ичинен точныйды тандайбыз. Жана 12 болуп калды. 12-ни 12 кылбайбыз. Биз аны 14 кылабыз. Жана 5 кылабыз. Көрдүңөрбү? Биз 5-ин тандайбыз. Анан окей кылабыз. Карасаңыздар, биз көрүп жаткан чоңойтоюн. Балдар көрсөңөр, мына. Чоңойтоюн. Мына. Карасаңыз, ар бир поляга
өзүнүн шерифи дал келип калды. Көрдүңүздөрбү? Бул жерден деле ошол эле учурда силер көрүп жатасыңар, эскал шерифинин жоктугуна байланыштуу, бирок көрсөтүлүп турат, бирок WordPad'дан көрсөтүлбөй калса, бияктан болсо көрсөтүлүп турат. Бул жерден көрсөтүлүп турат, бирок эскал шерифинин жоктугуна байланыштуу бул биз өзгөртө албай калат экенбиз. Эгерде өзгөртүп койсоңор, мына жанакы эле учурда курсорду кыйна бассаңыздар, башка бөлүмгө атайын бирден кирип өзгөртүп койсоңуздар болот. Көрдүңүздөрбү? Так окшошуп калат. Мен ушул сабак кызыктуу болду го деп ишенем. Эми бул сабакты силер улантуу үчүн дагы өзүңөр интернет тармагынан шрифттерди көчүрүп, ар кандай шрифттерди койсоңуздар болот компьютериңиздерге, жана ошол шрифттердин жардамы менен иштесеңиздер болот. Жана сабагыбызды андан ары улантып. Балдар, биз текстик программанын иштеуүн үйрөнүп келдик. Жана кантип шрифт орнотконду үйрөндүк. Эми үй тапшырма алсак. Бардыгыбыз телефонго Player Market'ten же App Store'дон Google Document приложениясын көчүрүп, ага биз арыз, тил кат, түшүнүк кат жазабыз жана аны скриншот кылып Google Class'тан жөнөтөбүз. Жана кимдеги компьютер болсо, анда WordPad же болсо Word программаларын иштеп, аны да скриншот кылып жөнөтсөңүздөр болот. Бүгүнкү сабак ушуну менен аягына чыкты. Сак саламатта калыңыздар.